Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Казакстандын Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын жеңүүчүсү кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова жана анын машыктыруучусу Нурбек Изабеков бүгүн Бишкекке учуп келишти. Аларды Манас эл аралык аэропортунан президенттин аппаратынын жетекчиси Досалы Эсеналиев, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, жогорку кеңештин депутаты Динара Исаева, Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Мирлан Парханов, экс-вице-мэр Айгүл Рыскулова жана Айсулуунун күйөрмандары тосуп алышты. Тыныбекова азаттыктын суроолоруна жооп берип алдыдагы пландары тууралуу айтты. Мен элиме Олимпиадада алтын алам деп сөз бергем. Ошол убадамды аткарып, ушундай эле күжүрмөн даярдык көрөбүз. Эч кандай интервью бербей машыгам. Бишкекке келип ого бетер толкунданып жатам. Нур-Султандагы сезимдер таркай элек, деди Тыныбекова. Президенттин аппаратынын жетекчиси Досалы Эсеналиев Айсулуу Тыныбекова жана анын машыктыруучусу Нурбек Изабековду куттуктады. Айсулуунун ийгилиги машыктыруучунун ийгилиги. Нурбек Изабеков биздин белгилүү машыктыруучу. Көп жылдык эмгектин арты менен келген ийгилиги менен машыктыруучуну да куттуктайбыз. Биз айткан мамлекеттик колдоодон тышкары күрөш федерациясынын, анын ичинде кыз келиндер федерациясынын жетекчиси Динара Шертаеванын да эмгегин баалаш керек. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, 26 жаштагы Тыныбекова 20-сентябрда кыз келиндердин эркин күрөшү боюнча 62 килограммга чейинки салмакта алтын байгө үчүн болгариялык 29 жаштагы Тайбе Мустафа Юсейн менен күч сынашып 5-3 эсебинде жеңишке жетти. Тыныбекова финалдык беттешке чейин 19-сентябрда 4 беттеш өткөргөн. Алгач мексикалык Александра Ромеро Баннеланы 8-0 эсеби менен жеңди. 8-1 финалда жапониялык балбан Якако Кавай менен күч сынашып, экинчи бөлүктө атаандашынын далсын килемге тийгизип, таза жеңишке жетти. Чейрек финалда украиналык Юлия Ткач Остапчук менен таймашып 9-6 эсебинде жеңген. Жарым финалга чыгуу менен Айсулуу Тыныбекова 2020-жылы Токиодо өтө турган жайкы Олимп оюндарына да жолдом алды. Жарым финалда Түндүк Кореялык Джонг Сим Римди 7-0 эсебинде жеңип, алтын байгө үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алган. Улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн Көкбөрү мелдешинин баш байгесин Чүй облусу алып кетти. Оюндун биринчи, экинчи бөлүктөрүндө Чүй облусунун командасы артыкчылык көрсөтүп, атаандаштарына улак салдырган жок. Чабуулун токтоосуз улантып, эсепти 7-0 чыгарды. Ош облусу үчүнчү бөлүктө жанданып, алгачкы улакты команда капитаны Байыш Ниязов таштады. Андан кийин атаандаштар кайра чир алып, улакты үстөкөбөстө кыргытты. Натыйжада оюн 14-1 эсебинде аяктап, Чүй облусунун командасы улуттук көчмөндөр оюндарынын Көкбөрү боюнча чемпион аталды. Чүй облусунун командасы буга чейинки оюндарда финалга чыкпай, жеңишти колдон чыгарчу. Оюндун соңуна Чүйдүн улакчысы Рустам Тыналиев бул мелдешке катуу даярдык көрүшкөнүн билдирди. Облустун алдыңкы улакчыларынын баарын чогултуп, аттардын да мыктысын тандап алып келгенбиз. Бүгүн ошол чоң даярдыгыбыздын акыбети кайтып жеңишке жеттик, деди Тыналиев. Ал эми Ош облусунун командасынын капитаны Байыш Ниязов аттары буга чейин 6 оюнга чыгып чарчап калганын белгиледи. Достук командасындагы күчтүү аттар президенттин кубогунда жаракат алгандыктан минип чыгышкан эмес. Экинчи орунду Ош облусу камсыздап, үчүнчүнү Талас, 4-чүнү Бишкек шаары ээледи. Мелдешке өлкөнүн 7 дубаны жана Бишкек, Ош шаарларга чыккан. Көкбөрүнүн жалпы байге фондусу 800 000 сом, ал төмөндөгүдөй бөлүнөт. Биринчи орунга 300 000 сом, экинчи орунга 200 000, үчүнчү орунга 100 000 сом, төртүнчү орунга 95 000 сом, бешинчи, 9-чу орундарга 30 000 сомдон берилет. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкек шаарынын түштүк тарабындагы Айтматов проспектиси менен Масалиев көчөсүнүн кесилишиндеги жаңы сейилбак президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен ачылганын айтты. Ал аталган парктын жери убагында жеке жактарга бөлүштүрүлүп кетип, кайра алынганын билдирди. Абылгазиев Бишкекте адамдардын жашоосу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлбөй, көп жерге көп кабаттуу үйлөр түшүп калганын жана шаар курулушун учурда президент көзөмөлдөп жатканын кошумчалады. Өткөн жылдан бери шаарды көрктөндүрүү, шаардын архитектурасы жана курулушун президентибиз көзөмөлгө алды. Анын биринчи жыйынтыгы жерди бошоттуруп парк ачылды. Гектарлаган жерлер келечекте кымбат сатканга же үй салганга берилип кеткен. Көбү жерди алуу акта мыйзамды бузуп алышкан. Ушул жерден баштап резиденцияга чейин адамдар велосипед тепкен жер, спорттук комплекс салынат деп пландап жатабыз. Былтыр футбол командабыз Азия биринчилигине ийгиликтүү катышып келгенден кийин президентибиз стадион салабыз деген. Ушул боюнча иштер жүрүп, долбоор иштелип жатат. Мухаммедкалый Абылгазиев дүйнөлүк тазалык күнүнө карата бүгүн 21-сентябрда жаңы ачылган Ынтымак паркына көчөт отургузду. 10 гектарлык сейилбак быйыл апрелден тарта даярдалып, бактырактар тигилип иретке келтирилген.
Өкмөттүн аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы Егор Скобеев кармалды. Бул тууралуу бүгүн 21-сентябрда Азаттыктын жеке булактары билдирди. Маалыматка караганда 1-май райондук соту Скобеевдин бөгөт чарасын карап, аны 17 ноябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алуу боюнча чечим чыгарган. Айрым маалымат каражаттары аскер прокуратурасы ал коррупцияга шек сыналып жатканы тууралуу маалымат бергенин жазышты. Башкы прокуратура бул боюнча азырынча маалымат бере элек. Өкмөттүн сайтындагы маалымат боюнча Егор Скобеев эмгек жолун 1995-жылы ички иштер органдарында баштаган. 2016-2018 жылдары Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү комитетинде консультант болуп иштеген. 2018 жылдын апрелинен тарта өкмөттүн аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы болуп иштеп келет. Улуттук көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Талас шаарындагы Алканов атындагы ат майданда бир адам каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, бүгүн 21-сентябрда көкбөр оюнунун финалдык беттешүүсү өткөн. Ага көрүүчү болуп келген Талас шаарынын тургуну тооктун этинен жасалган шишкебек жеп жатып каза болгон. Бул маалыматты Талас облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташып, жергиликтүү тургун тамакка какап каза болгон. Милиция кызматкерлери тез жардам кызматын чакырып, ага биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн деп билдиришти. Ал эми Талас облустук ооруканасынан жабырлануучу ооруканага түшпөгөнүн билдиришти. Ал адам ордунда каза болгондуктан бизге жеткирилген жок. Учурда анын өздүгү такталууда. Ат майдандын жанында көптөгөн боз үйлөр тигилип, түрдүү тамак аштар сатылып жатат. Жабырлануучу тооктун этинен жасалган шишкебек жеп жатып, жарымы тамагына такалып калып каза болгон деп билдиришти ооруканадан. Ошто 26 жаштагы жигитти өзүнүн классташ коңшусу уруп өлтүргөн. Бул тууралуу Ош ТВ телеканалынын журналисти Адыл Акжол уулу каза болгон жигиттин үй бүлөсү менен жолугушуп кабарлады. 26 жашта каза болгон жигит жакында эле үйлөнүү максатында ата-энесине келген. Анын тою сентябрдын аягы, октябрь айынын башына пландалган эле. Бирок максат орундалбай, катуу сокуудан улам мээсине кан уюган жигит өз үйүнөн каза болгон. Окуяга шектүү маркум менен бир мектепте чогуу окуган. Жакын жашаган коңшусу 2 айга камалган. Ал урганын мойнуна алып, мунун баары капыстан болуп кеткенин түшүндүргөн. Нур-Султан шаарында күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль уткан Айсулуу Тыныбекова журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кийинки кадамдар туурасында айтты. Тыныбекованы эл аралык Манас аэропортунан көрмандар, журналисттер, президенттик аппараттын жетекчиси Досал Эсеналиев, вице-премьер Замирбек Аскаров, коомдук ишмер Айгүл Рыскулова тосуп алды. Эсеналиев Айсулууну спорттон өспүрүм кезинен бери үмүт жаратып келе жаткандыгын айтып, машыктыруучунун эмгегин баса белгиледи. Батыр кызыбызды тосуп алдык. Президент Сооронбай Жээнбековдун атынан кечээки ийгилиги менен элибизди, мамлекетибизди куттуктайбыз. Жеңиш жөн келген жок, көп жылдык эмгек. Айсулууну юниордук мезгилинен бери көрүп келдик. Кечээки мелдеште тактикалык жагынан да бардык оюндарды мыкты өткөрүп, акыркы секундалардан жеңишти атаандашынан жулуп алды. Айсулуунун ийгилиги, тренердин ийгилиги, эмгектин, маңдай теринин ийгилиги менен машыктыруучу Нурбек Изабековду куттуктайбыз, деди ал. Ал эми Айсулуу Тыныбекова келерки кадамдары кандай болоорун айтты. Кыргызстанда Нур-Султанга аттанганда алтын алабыз деген тилек менен чыкканбыз. Бул ийгилик Олимпиадага бара жаткан жолубуздун экинчи этабы. Буга чейинки дүйнөлүк чемпионатка даярданып жаткандыктан журналисттерге жооп бере албадык. Ар бир убакыт маанилүү болду. Көп телеканалдардан, ЖМКлардан баш тарттык. Эми деле ушундай жол менен даярдык көрөбүз. Андыктан журналисттерден кечирим сурайм, деди Тыныбекова. Ал эми машыктыруучу Нурбек Изабеков жеңиш Кыргызстанга таандык экендигин билдирди. Ал сүйлөп жатып, үнү чыкпай калган ыңгайсыздык үчүн кечирим сурады. 2 күндөн бери кыйкырып жатып, үнүмдү жоготуп алдым. Жеңиш албетте Кыргызстанга таандык. Президенттин, элдин, күйөрмандардын ишеними зор болгонун сездик. Казакстанда, Нур-Султанда иштеп жаткан мекендештерибиздин, кыргыз диаспорасынын колдоосу да күч болду. Ишенимди актаганга кубанычтабыз, деди Изабеков. Спортчуну 20-сентябрь күнү президент Сооронбай Жээнбеков куттуктап, анын жеңиши жалпы кыргыз элинин сыймыгы экенин белгилеген. Ысык-Көлдө айылдык кеңештин депутаттыгына аттанган эркек талапкерлер аялдарга квота берүүгө каршы чыгышты. Жети Өгүз районунун Саруу айылындагы Алдашев айылдык кеңешинде 22-сентябрда өтө турган шайлоого талапкерлер аялдар квотасына каршы президентке, жогорку кеңешке жана борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу жолдошту. Бир шайлоо округунан 3төн аял добушка ээ болбосо дагы тоскоолдуксуз депутат болушу биздин жарандык жигиттик укугубузду эске албаганы, ошондой эле аялдын жана эркектин ортосунда жаңжалдын чыгышына алып келүүдө. Шайлоо учурунда элдин ишенимине тартып 250
150 добуш алган эркек киши өтпөстөн 5 добуш алган аял кишинин депутаттыкка өтүп кеткени мамлекетке жана мыйзамдарга элдин ишенимин чогулдатат деп жазылган кайрылууда. Жергиликтүү кеңештерди шайлоо жөнүндө мыйзамга кирген өзгөртүүлөргө каршы кол койгон 70 чукул талапкердин арасында Калысбек Апенов да бар. Ал аялдарга квота берүүнү эмне үчүн колдобой турганын минтип түшүндүрдү. Мурдагы шайлоодо 2 округ болсо, мында 3 округга бөлүнүп калды. Мурда 150 добуш менен өтүшсө, азыр 149 добуш алса да өтпөй турган болуп жатат. Ошол эле учурда үйүндө жаткан аялдар автоматтык түрдө өтүп кетет экен. Ушул калыстыкка жатабы? Бул жерде мыйзам эмес, шайлоочунун укугун тепсилеп жатпайбы? Айылдык кеңештин депутаттыгына ат салышкан талапкерлердин бири Шайыргүл Металиева эркектердин кайрылуусу айрым аялдарды артка чегинткенин айтты. Мурда ар бир округтан 3 аял талапкерлигин койсо, азыр 2 аял кое турган болду. 9 аял эмес, 7 аял депутат болсун деп сүйлөштүк. Менимче айылдык кеңештерде сөзсүз аял депутаттар болушу керек. Кеңештин мүчөлөрүнүн туура эмес кылган ишин айтып, биримдикке чакырып турганга да киши керек да. Мен аялдарга 30 эмес, 40-50% берилсе деп ойлойм. Дагы талапкер Ардак Дүйшөева болсо, маселе сүйлөшүү жолу менен эмес, мыйзам чегинде чечилсе болмок деген пикирде. Айылдык кеңешке 3 аял өтсө деле жакшы болмок. Коомго салымын кошом деп атайын программа менен чыгат да. Эгер эркектер ал аялды депутаттыкка татыксыз, добуш албай өтүп кетти десе, анда маселени мыйзам чегинде чечилсин. Жогорку кеңеш кабыл алган жергиликтүү кеңештерди шайлоо жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө президент Сооронбай Жээнбеков 13 августта кол койгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов мыйзам кабыл алынып күчүнө киргенден кийин аны так жана кынтыксыз аткаруу керектигин эскертти. Азыр жергиликтүү кеңештердин 10% гана аялдар түзөт. Айрым айылдык кеңештерде такыр эле аял депутаттар жок. Мыйзам кабыл алынып күчүнө киргенден кийин биз анын ченемдерин, талаптарды так аткарууга тийишпиз. Аял затынын жергиликтүү кеңештерде болушу иштин алдыга жылышына, социалдык маселелердин сапаттуу чечилишине эле түрткү болот. Ал эми 7 аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Нурбек Алымбаев талапкерлер арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын, 22 сентябрдагы шайлоо өз ногунда өтөрүн айтууда. Биз шайлоого даярбыз, баары менен сүйлөштүк, эч кандай тоскоолдук кылбайбыз деп сөз беришти. 3 аял өтсө, аларды мыйзам боюнча каттайбыз. Андан кийин алардын арызынын негизинде иш жүргүзөбүз. Ошол эле учурда эркек талапкерлердин кайрылуусун жарандык активисттер кескин сынга алып, ичкүйдүлүк катары сыпатташууда. Алардын айтымында айылдык кеңеште аял депутаттар болмойнча айрым социалдык көйгөйлөр чечилбейт. Гендер маселелери боюнча эксперт Банур Абдиева талапкерлердин кайрылуусун негизсиз деп эсептеди. Айылдык кеңеште аялдар көбүрөөк болсо эле чече алагандары туура эмес. Кечи Айсулуу Тыныбекова дүйнөлүк чемпионатта алтын медаль алды. Буга аял эркек дебей баарыбыз кубандык. Саясатта да ошондой болушу керек. Себеби айылдык кеңешке 30% аялдар келмейинче социалдык көп маселелер унутта калат. Зомбулукту жоюу, төрөтүүнү ачуу деген маселелер козголбошу да мүмкүн. Аялдар 30% болмойнча дарактарды кыйып, асфальт төшөп, бюджеттин жарымын чөнтөккө солгон окуялар улана берет. 7 райондогу Алдашев айылдык кеңешине депутаттарды шайлоо 22 сентябрда өтөт. Анда депутаттык 21 мандат үчүн 79 талапкер ат салышат. Алардын ичинде 16 аял талапкер бар. Эксперттердин маалыматына караганда, Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи айылдык кеңеште аял депутаттар жок. Башкача айтканда, аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11% гана түзөт.